Саламатсызбы, менин атым Азат Исраилов. Мен каражат тартуу боюнча консультантмын. Азыр ушуну жаңы сөз менен айтып коет, фандрайзинг. Англис тилинен келди да. Ушул багытта 2016 жылдан бери иштеп келатам. Ага чейин 9 жылдай бир нече долбоорлорду башкарып келгем. Так, ушул долбоор башкаруу боюнча Лондондо магистратураны бүткөм. Биринчи кесибим болсо коммерция жөнүндө болчу. Биринчи жогорку билимди алгандан кийин ар кандай жеке ишканаларда иштедим, эл аралык долбоорлордо да иштедим. Ошол тажрыйбам жакшы эле. Долбоорлорду башкарып келгенде ошол эле учурда 4-5 бизнести баштаган болчумун. 2-3 банкрот болду элем. Бир экөө жакшы эле киришин алып келген болчу, бирок тажрыйбам аз болгондуктан көзүм жетпеген да. Туура түшүнүгүм да жок болчу. Мен башка адамдарга дайындап берип койгом. Ушул аягына чейин көргөн жокмун. Ошолор ошонун дайыны жоголуп кетти да. Бирок жакшы эле 2 бизнестер болчу. Эми тажрыйба деген ушундай болот да. 2016-жылы өзүмө иштеп көрөйүн деп долбоорлорду бүт баарын бүтүргөндөн кийин долбоорлорду да бүттү. Мен өзүм да мени башка долбоорлорго менеджер болуп чакырышты 1-2 жерге. Аны барбай койгом. Өзүмө иштеп көрөйүн, эс алайын дедим эле, бир жыл. Анан өзүм иштеп көрөйүн дедим эле. Ошол жылдары 2015-2016 Connect Pro деген ресурсту баштадым эле. Азыр ушул боюнча кичинекей бир чакан командабыз бар. Ушул каражат дүйнө жүзүндө толтура эле бар деп, ушул Facebook баракча аркылуу бөлүшөм деп ушул ой максатым менен ачкам да. Акыркы 3-4 жылда ушул Facebook баракчабыз аркылуу, азыр Instagramда да, Telegramда да барбыз. Биз грант жана инвестиция тууралуу маалымат менен күн сайын бөлүшүп келатабыз. Эгерде силер жаза элек болсоңор, сөзсүз жазылгыла. Ссылкаларды анан берип коем. Силерге пайдалуу болот деп ишенем. Маалыматтын кандай десем, жарым-жартылай же 60%, 40%га деп койсом болот. Ошол маалыматтын жарымы же көбү стартаптарга, жеке ишкерлерге, кичи жана орточо ишканаларга арналган маалымат да, ушу грант менен инвестициялар. Эми чоң ишканаларга билбейм, керек эмес болобу, алардын акчалары толтура деп койсок болот да. Жарымга жетпеген же жарымдай деле болушу мүмкүн баягы мамлекеттик эмес уюмдарга, анткени алар деле бир социалдык көйгөйлөрдө чочот баягы. Ошон бул да биздин салымыбыз болсун деп, ошон үчүн ушундай маалымат менен эле бөлүшүп келатабыз. Менин кардарларым же биздин кардарларыбыз көбүнчө бизнестен келет да. Ошон үчүн маалыматтын жок дегенде жарымы ошо бизнеске арналган маалыматыбыз болуп атат да. Анан ушу Facebooктон баштап, анан кийинчерээк Instagramга да чыгара баштадык. Бул ошол эле Instagram баракчабыз жана Telegram баракчалары Facebook баракчабызды кайталайт да. Ошон үчүн кайсыңызына жазган болсоңор, ошол эле маалымат да, бири-бирин кайталайт. Бирок негизи биринчи Facebookка чыгара алабыз да. Анан элдер анча-мынча суроолор менен кайрылат. Тиги долбоор жазып бер, бизнес план жазып бер, консультация бер, кеңеш бер деп көп суроолор эле айтпай эле коеюн. Кээде суроолор бири-бирине окшош болуп калат да. Ошон үчүн YouTube'ду кайсы бир жылы баштап алып, 1-2 жыл мурун, бирок жакшы эле көңүл бурган жокмун да. Эми жакшылап көңүл буруш керек болуп атат да, анткени улам элдер сурап атышат. Ошон үчүн ушул кайра YouTube каналга көңүл буруп, ушул кайталган суроолорго YouTube видео жана роликтерди чыгарганга аракет кылам. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга. Connect Pro жаза элек болсоңор, сөзсүз жазылгыла. Эгерде окутууларга, долбоор жазып бергенге, бизнес план жазып бергенге, консультация алганга убактыңыз болсо, каалооңуз болсо, сурооңуз бар болсо, кайрылсаңыздар болот. Чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик.